أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар. Мына көз ачып жумганча башталган Рамазан айы бүтүп, орозо айт намазына даярдык кыла турган учурга келип калдык. Мына 30 март күнү базар күн болуп калат экен о. Базар күнү айт намаз окуйбуз. Бул жерде атайын муфтияттан бизге тапшырмалар келди. Мүмкүн болушунча урматтуу жамаат, айт намаз күнү ушул убактыраак, мүмкүн болушунча эртерээк мечиттерге келип, кайсы мечитке болсо дагы ошол айт намаз окула турган мечитке барып, ошол жерде имамдамлаларыбыз баяндарды кылат, маселелерди кылат. Ошол баяндарды угуп, андан кийин 7:30да, 7:30да айт намаз окула турган болду. Якшанбы күнү, базар күнү, воскресенье күнү. 3 саат бар экен о. Ошол күнгө бардыгыбыз мүмкүн болушунча келебиз. Бирок, урматтуу туугандар, айт намазга келүүнүн дагы динибиз көрсөткөн кичине эреже тартиптери бар. Ал тартиптери кандай десе, бул мустахаб болгон тартиптер, кээ бирөөсү сүннөт болгон тартиптер. Мисалы, айт намазга келүүнүн өзгөчө эрежелери, ошол айт намазга жолго чыкканда, келе жатканда, мүмкүн болсо, ошол үйдөн чыгып атканда гусул кылып, таптаза болуп тазаланып, анан китепте жазылыптыр, мүмкүн болсо жаңы, ошол айт күнү кийемин ушул кийимди деп. Айт намазга бир жаңы кийимди кийип, эгер андай кийим болбосо мейли, эски кийим болсо дагы жуулган, тазаланган, үтүктөлгөн таза кийимди кийип, анан жолго айт намаз окулган жерге чыгыш керек дейт. Анан келгенде дагы, айт намазга келгенде дагы жолдо зикирлер менен, тасбih тахлилдер менен ушундай бир жакшы эмелерде келиш керек экен. Ошол эле мезгилде айт намазды окуп бүткөндөн кийин дагы бири-бирибизди куттуктап, айтыңыз маарек болсун, же болбосо айт мубарак болсун, берекелүү болсун, куттуктаймын деп, ушундай жакшы маанай менен келиш керек. Өзгөчө айт намазынын өзгөчө бир тартиби бар, урматтуу жамаат. Айт намазынын өзгөчө тартиби ушул. Урушкандар жарашыш керек. Анча-мынча таарынышкандар кучакташып, кечиришиш керек. Болду, айт намаздан алдың, мүмкүн болсо, мына бүгүн, эртең убакыт бар. Айт намазга бара электен алдың, анча-мынча кошуналар менен, анча-мынча ака-ука бир туугандар менен, жакындар менен анча-мынча таарынышып жүргөн болсок, ошолорду ушу улуу Рамазан айынын урматында, ыйык айт намаздарынын урматында бири-бирибизди кечиришели деп, бар кечиришип, кучакташып, анан кийин көңүл да таза, көңүлүңүз да көтөрүңкү, ушундай болсо, айт намазыңыз дагы жакшы маанайда окуп кайтат экенсиз да. Анан, урматтуу жамаат, айт намаздын дагы бир өзгөчө тартиби ушул. Айт намазга өзгөчө орозо айт намазга баргандан алдың эмеси орозо питирди төлөп коюш керек. Орозо питирди берип барыш керек. Бул мына саумул абди муаллакун байна самаи вал арди хатта юаддия садакатал фитр. Китепте келет экен, инсандын туткан орозосу асман менен жердин ортосунда илинип турат дейт, качан орозо питирини бергенге чейин дейт. Качан иза адда садакатал фитр, эгер качан орозо питирини берген болсо, жаалаллаху лаху жанахайни ахдарайни ятиру бихима иля самаи сабиа. Качан орозо питирин төлөгөн болсо, Аллах Таала ошол берген орозо питирге 2 жашыл канат берет дейт. Ошол канаты менен учуп, 7-чи кабат асманга көтөрүлөт дейт. Сумма я'муру Аллах Таала ан яж'ала фи киндил мин канадилил арш хатта я'тия сахибаху. Кийин ошол жерге берген орозо питирин сактап коет дейт арш ааламда. Качан ээси келгенге чейин ошол жерде сакталып
сакталып калат дейт. Мына ошондой болгондон кийин урматтуу жамаат, орозо битирди. Шариятыбызда айт намазга чейин берсин дейт. Унутуп калган болсочу десе, мейли айт намаздан кийин болсо да берсин. Бирок айт намаздан алдын бергени алда канча сооптуураак экен. Мага бир далил катары айтайын. Bir gün Osman radıyallahu anhu mınday deydi. Ya Resulallah, nasitu zakatal fitr qabla salatul Eid. Ayt namazga çıgalıktan aldın oroza pitir berip koyunu unutup kalıpmın. O Resulallah. Anam unutup kaldım dağın. Emi bir misal aytayın. 1000 so'm bolsa oroza pitiri. 1000 so'm beriş gerek bolgan bolsa şonu unutup kalıpmın dağın deydi. Ayt namazı okugandan keyin men bir kul da azat kılıp koydum orduna deydi. Bir kul hem al 100 ming so'm, 1 milyon sayılın deyler, 1 milyon. Misal katar aytып atam da. 1000 so'm berişim gerek bolsa unutup kaldım dagın, anın orduna bir kul azat kılıp koydum. Yoksa 1 milyon so'm berip koydum deyip atam da. Namazdan keyin ушундай kılıp koydum, uşul kılgaным tuura boldu degende Peygamberimiz aytkan eken. Ey Osman, sen law a'taqta ya Osman mi'ata raqabatin lam tablugh thawaba zakatal fitr qabla salatil Eid. Ey Osman, sen 100 kuldu azat kılsan dağı ayet namazdan aldın berilgen oroza fitrinin soğuğuna jetpeyt dedi. Karan. Oşoğa bul oroza fitrdin dağı urmattуу jamaat özgöçe bir erejeler, tartipleri var. Bul dağı jöndөн jön emes. Peygamberimiz ayet namazga ketip baratat. Oşonda toktop, ey ulum, emne ilep jatasın? Mына балдар менен эмне үчүн ойноп айтасың? Дегенде Пайгамбарыбызга алып жаш бала кайрылып айтты. Айюха ражул. Ey киши, мата аби, менин атам өтүп кеткен. Ва тазавважат умми, энем күйөөгө чыгып кеткен. Ва акалат амвали. Ва ахражани завжаха мин байтиха. Алеми өгөй атам болсо менин акымды жеп койду. Ana meni үйдөн çıkarıp saldı. Veleyse li ta'amun ve la şarabun. Menin bugünkü günde jey turgan tamagım da, içe turgan suum da yok, kiye turgan kiyim da yok, üyüm da yok dedi. Falamma nazarat yawm ila sibyan men falamma nazartu. Men bunu jaş baldardı körgön mezgilimde, atalуу baldardı körgön mezgilimde ahazatni musiba. Abi men atamdı isteymin dedi. Ankeni menin дағы атам болгондо, мага дагы атам курсагымды тойгозуп, жакшы кийимдерди кийгизип, мен дагы ушу балдардын катарында ойномокмун. Бирок менин атам жок, жетим бала болгондугум үчүн бул балдардын катарына кошула албайтам. Ошон үчүн фализалика абки, ошон үчүн ыйлап жатамын дейт. Fa akhadahu Rasulullah biyadihi. Пайгамбар ал жигитти жаш баланын колунан кармады. Faqala ya sabi, ey bala, hal tardani, razı болосуң bu? Men senin atan bolsam, Ayşe enin bolsun, Ali ağan bolsun, Hasan Hüseyin bir tuğanların bolsa, Fatima eceken bolsa, razısın mı dedi. Fa'arafa sabi annahu Rasulullah. O şol sözde aytkanda jana jaş bola bildi, bu kişi jönökөй kişi emes paygambar eken dep bildi deydi. Faqala lima la arda ya Resulallah, kantip razı bolboyun o Allah'ın elçisi dedi. Fahamalahun nabi ila manzilihi. Peygamber ayet namazga ketip baratkan eledi. Jaş bolanı koldan karmap kayra üyüne kayttı deydi. Kaytıp üyüne kayttı. Fa albasahu ahsana thiyab. Üyüge barıp jakşı kiyimlerdi kiygizdi. Ve aşba'ahu. Kursağını toygozdu. Ve zayyanahu. Ciddu atır misklerini septi. Ve tayyabahu fakharaca sabi zahiken mustabşiran. Uşunda kursağı toyup canı kiyimlerdi kiygen jaş bala sүйүнүчкө айланды, жүздө бай ыйлап жаткан жүз жоголду дейт. Дароо эле жаш бала да. Караңыз, ыйлап жаткан бала азыр сүйүнүп, жүзү нурга толонуп күлкүгө айланды дейт. Falamma ra'ahu sibyan qalu laha kunta qabla hadha al-an tabki fama balaka sirta al-an masruran. Ey, баягы балдарга алып келип кошту Расулулла дейт. Ошондо жаш балдар сурап атат.
Sen жаңы эле ыйлап отурат элең го. Азыр мынча сүйүнүп, ыраазысы мынчалык дегенде ал бала айтып атат. Күнтү жай, мен ачка элем, курсагым тойду. Жылаңач элем, кийимдүү болдум. Жетим элем. Расулулла атам болду. Айша апам болду. Хасан Хусейн бир туугандарым болду. Фатима эжекем болду. Али менин агам болду дейт. Сирту гарибан ва ятиман. Мен өтө гарип дегеним. Өтө каралбай калган бала элем. Жетим болчумун. Бирок азыр мен ушундай адамдын уулу болдум дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келип бул жерде жазылбаптыр, дагы бир жерлерде жазылат. Кийин ошол курсан болгон баланы алып келип, эми ушу балдар менен ойнойсуңбу дегенде, ойноймун. Алар баягы чуукту, биз дагы ошол чоңойдук, чуукту ат кылып алып, минип чуркап. Караңызчы, я Расулалла, бунун аттары бар экен десе, пайгамбар тизелеп, мына мен сага ат болоюн, мин деди дейт. Ушундай да риваяттар бар башка жерлерде. Ал жаңы жетим бала пайгамбардын үстүгө минет. Анан чүү дейт, пайгамбарыбыз басат. Эмди курсаңсыңбы дейт, ыраазысыңбы дейт. Ошондо Жибраил алейхиссалам, я Расулалла, токтотуң. Арш алам титирип атат сиздин жетимге кылган жакшы мамилеңизден дейт. Урматтуу жамаат, мен эмне үчүн бул окуяны бул жерде айтып атамын? Сизде бүгүнкү күндө сизде жакындарыңызда бар, атасы өтүп кеткен, балага жашка жетпеген жетим балдар бар. Жакындарыңызда, туугандарыңыздын арасында бар, амекелериңиздин арасында бар, кошуналарыңызда бар мындай балдар. Көчөңүздө бар, айылыңызда бар, сиз жашаган райондо бар мындай балдар. Келиңиз. Сиз дагы пайгамбар кылган жакшылыкты сиз дагы кылып кое аласыз. Айт намаздан алдың, пайгамбар бир жетимди башын сылап, кандай курсан кылып сүйүндүргөн болсо, ошондой сүйүндүрүү, курсан кылуу, жетимдин башын сулоо, башында канчалык түк болсо ошончолук сооп жазылат деген. Ошондой мүмкүнчүлүк бүгүн сизде дагы бар, жамаат. Сизде дагы бар. Келиңиз, сиз дагы кыла албайсызбы ушу ишти? Бул 5, 6, 9, 12 жашка жетпеген бала үчүн 15-20 миң сомдук акча кетпей кийим кылып берип койгонуңузгачы. Болбогон тыйын кетет ушу балага жакшы кийим кылып, үстүгө астыга кийим алып берип койгон. Балким апасы да алып берип аткандыр, бирок балким жетиштире албай аткандыр башка. А сизде мүмкүнчүлүк бар бүгүн. Келиңиз жамаат. Былтыры Ораза айтты кандай тостуңуз эле? Кандай ораза айтка кандай бардыңыз эле? Былтыркыдан бир аз өзгөчөрөөк кылып койбойсузбу? Кыла албайбызбы? Кыла алабыз. Колубуздан келбейби? Келет. Бардыгыбыздын колубуздан келет. Келиңиз. Бир жетим баланы таап, колунан кармап, бүгүн же эртең бир дүкөнгө алып кирип, курсагын кылып кийгиздирип, курсагын тойгозуп, жакшы кийимдерди кийгизип, айт намазга барың эле, ушунчалык рахат аласыз, ушунчалык руханий байлыгыңыз ашат, ушунчалык эс аласыз. Урматтуу жамаат, мына ушундай айт намаз, мусулманчылык, мусулмандын бир тууганы, мусулмандарга жамандык кылбайт, мусулмандарга душмандык кылбайт, мусулманга жалаң гана жакшылык кылат дегендин далили мына сиз кыла аласыз бүгүн. Сиз кыла аласыз бүгүн. Ысырапка жол бербейли. Тойлорду кылып атабыз, суук мааракеде каза болгон инсанды узатып атабыз. Бирок шарият тыюу салган болбойт, жок, кылба деген нерселерди кылып туруп өткөрүп берип атабыз. Динибизде молданы керектүү жерде пайдаланып атабыз. Сууга алганды, капиндегенди, жаназа окуганда молданы раса угабыз. А бирок жерге берилип бүткөндөн кийин боягын биз кылабыз эми. Сиз эми молдеке эми, сиз эми көп эле сүйлөй бербең дегендей кылып түртүп коюп туруп калганынан ысыраптарды кылып атабыз.
Şariatта жоқ ысыраптар жасап атабыз туғандар. Ошон үчүн келиңиздер, ушундай ыйык күндөрдө турабыз. Ыйык Рамазан айларында турабыз. Ыйык кечелерде турабыз. Кече мына кадыр түндөрдө өткөрүп аттык мурдагы күнү. Сизде бүгүн да мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн да кадыр түн тосуп кое бергиз, эгер мүмкүн болсо. Урматтуу туугандар, биз ушул мен сунуш иретинде айттым. Келиңиз, бейбечара, факир, мискин, жетим, жесир болсо, бүгүн эртең бир курсан кылып көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрүңүз. Анча-мынча тарынтып, бирөөлөрдү сөккөнсүз убагында, бирөөлөрдү капа кылгансыз. Жердин аркасынан, үйдүн аркасынан коңшуңузду, башкаңызды, бир туугандарыңызды айт намазга чыкканга чейин кечирим сурап адалдашыңыздар. Кечиришели бири-бирибизди деп. Анан кийин айт намазга жөнөгөндө мен жана сөзүн башында айтып кеттим. Мүмкүн болсо айт намазга кийип барам деп, мүмкүн болсо бир жаңы топу, носки, шымбы, көйнөкпү жаңы кийип барган мусахап амал дейт. Жакшы дейт. Эгер андай кийим жок болсо, эски кийим болсо да таптаза кылып жууп тазалап кийип барсын дейт. Айт намаздын баруу эрежеси тартиби. Гусул кылып, жуунуп, тазаланып, жакшы миск, атыр жыттуу нерселерди себинип, мына шундай кылып барсын дейт. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Я Раббим Аллах. Окулган тилаваты Кур'андын соопторуна, жалпы пайгамбарлардын катарында пайгамбарыбызга, ахли үй бүлөлөргө, сахабаларга, табииндерге, алым, улама, авлияларга багыштадык. Хасатан ушул мечитибизге келип, кол жайып, дуа кылып отурган бир туугандарыбыздын өтүп кетип дуага муктаж болуп жаткан жакындары, тууган уруктарлары, жакын адамдардын бардыгынын рухтарына багыштадык, я Рабби. Аллах табарак ва таала маркумдарыбыздын каталарын, күнөөлөрүн кечир, я Рабби. Жаккан жерлерин бейиш бактарынан кылгын, я Рабби. Аллах табарак ва таала бүгүнкү окуган биздин жум'a намаздарыбызды кабыл кыл, я Рабби. Биздин ыйык Рамазан айында туткан орозаларыбызды, окуган таравих намаздарыбызды, берген фитр садака ифтарлыктарыбыздын бардыгын Аллахым өзүң кабыл кылгын, я Рабби. Кудай таалам жүрөгүбүздө кандай максат, тилектерибиз бар болгон болсо, тилектерибизге, максаттарыбызга жеткизгин, я Рабби. Иштерибизге рываж берип, тапкандарыбызды берекелүү кылып, ыймандарыбызды бекем кылгын, я Рабби. Кудай таалам алыста жүргөн, чет мамлекетте жүргөн, миграцияда жүргөн эже карындаш, ага ини, бир туугандарыбыздын ден соолуктарын чың кылгын. Тапкандарын берекелүү кылгын. Сак саламат, эсен аман келүүлөрүн насип кылгын, я Рабби. Мусапыр бир туугандарыбыздын сапарларын бейхатар кылгын. Больницаларда канчалаган бир туугандарыбыз ооруп жатат, ошолордун ден соолуктарына шифа бергин, я Рабби. Аллах табарак ва таала бүгүнкү окулган тилаваты Кур'андын урматында элибизди, жерибизди, мамлекетибизди тынч кылгын, я Рабби. Биздин жетекчилерибизге, башчыларыбызга дагы ден соолук, узун өмүр насип кыл, я Рабби. Аллах табарак ва таала ар кандай жамандыктардан, кырсыктардан элибизди, жерибизди сактай, я Рабби. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.